Hello everyone, I am Sanarip Bala. Let me tell you how I learned English. Ооба дал ушундай достор. Мен ChatGPT'ден англис тилин кантип үйрөндүм. Ушул боюнча силерге кыскача маалымат менен бөлүшөм. Ал үчүн бизге телефон керек болот. Телефонубуздан дароо эле ChatGPT'нин мобилдик колдонмосун ачабыз. 5 ак сызыктуу кнопка, иконка бар. Ошону басканыбызда бизге сүйлөшүү функциясын ачат. Салам ChatGPT. Салам. Умин саламдашууңузду кабыл алдым. Эмне жөнүндө сүйлөшөлү? Кандай жардам керек? Сен элестет, сен менин англис тилинен сабак берген, англис тилин үйрөткөн репетиторумсуң. Бүгүндөн баштап сен мага англис тилин үйрөтөсүң. Англис тилинде 4 багытта үйрөнөбүз. Биринчиси сүйлөшүү, жазуу, окуу, анан грамматика. Ал эми бүгүн болсо ошол сүйлөшүүдөн баштайлы. Сен англис тилинде бир сүйлөмдү айтасың, артынан мен туура окулушунун, туура айтылышын кайталайм. Эгер туура эмес айткан болсом, дароо мени оңдойсуң. Андан кийин ошол сен айткан сүйлөмгө же суроого мен өзүнчө англис тилинде жооп бергенге аракет кылам. Анан мен айткан жоопту эгер туура болсо туура дейсиң, туура эмес болсо дароо каталарын оңдойсуң. Сүйлөштүкпү? Албетте, сүйлөштүк. Мага бул абдан жагат. Анда бүгүн сүйлөшүү менен баштайлы. Азыр мен англис тилинде бир жөнөкөй сүйлөм айтам. Сен аны кайталайсың, анан мен сага оңдоп же мактап айтып турам. Баштайлы анда. What did you do today? What did you do today? Perfect. You repeated that really well. Сенин айтууң так угулуп жатат. Эми ошол сүйлөмгө жооп берүүгө аракет кылып көрөлү. For example, you can say something like, I went for a walk in the park. And that'll help you correct it if needed. For example, you can say something like, I went for a walk in the park. Exactly, you nailed it. Sen айткандай эле дал ошондой жооп берсең болот. Sen I went for a walk in the park деп так туура кайталадым. Ушундай теп менен уланта берели. Ал эми ушул эле ChatGPT'нин дагы башка функцияларын көрсөтө кетейин. Салам. Салам. Дагы кош келипсиз. Азыр эми англис тили боюнча ChatGPT азыр сага мен телефонумдан бир англис тилинин грамматикасын көрсөтөм. Ошол боюнча сен мага кыскача түшүндүрмө бер. Англис тилинин грамматикасын ачып атам. Азыр сен көрүп атасыңбы? Азыр көрүп жатам. Бардыгы жакшы көрүнүп турат. Эми ошол грамматика бөлүгүн карап, сага кыскача түшүндүрүп берейин. Менин телефонуңдагы англис тилинин грамматикасын чагылдырган бир баракчаны көрүп жатам. Мисалы, анда убакыт формалары же жөнөкөй грамматикалык эрежелер бар окшойт. Мен сага буларды кыскача түшүндүрүп берем. Эгер так кайсы бөлүгүн түшүндүрүп берүү керек болсо, айтып койсоң болот. Бул past, present, future деген бул эмнени билдирет? Албетте, түшүндүрүп берем. Past, present жана future дегендер англис тилиндеги убакыт формалары. Past өткөн чакты билдирет. Башкача айтканда мурун болуп өткөн иш-аракеттер. Present азыр сага мо камерадан бир китептеги грамматикалык маселелерди көрсөтөм, англис тилинин грамматикасын. Ошол жерден дагы камерадан карап туруп, эмне жөнүндө сөз болуп атканын мага түшүндүрүп бер, макулбу? Макул. Камерадан китептеги грамматикалык бөлүмдөрдү көрсөтсөм, мен аны карап чыгып, эмнелер жөнүндө сөз болуп жатканын сага түшүндүрүп берем. Баштайбы? Мен көрүп турам. Сен азыр камерадан эмнени көрүп турасың? Ооба, көрүп турам. Азыр китептеги баракта ар кайсы бөлмөлөрдүн кайсы кабатта экенин көрсөтүп тур. Мисалы, биринчи көнүгүүдө ар кандай бөлмөлөрдүн жайгашкан кабатын сурап жатат. Мен сага буларды бир-бирден түшүндүрүп бере алам. Дал ушундай достор, бул ChatGPT аркылуу, мисалы үчүн сиздер өзүңүздөр түшүнбөгөн китептен камерасы аркылуу көрсөтсөңүздөр болот. Ал эми телефонуңуздарда кандайдыр материалдар, сүрөттөр, видео, аудио файлдар болсо, ошо экранды бөлүшүү функциясы аркылуу телефонуңуздардагы маалыматтарды дагы ChatGPT көрө алат. Көрүп туруп сиздерге туура багытты грамматикасын болобу, сөздөрдүн туура айтылышын болобу сиздерге түшүндүрүп бергенге аракет кылат. Күнүнө ошол ChatGPT менен сүйлөшүп, англис тилин үйрөнүңүздөр, көп өлкөлөргө саякат кылыңыздар.